Эми башка чукак калктын саны аз өлкөлөргө мүнөздүү нерсе окшобойбу мындай 2 миллионунчу төрөлдү, 10 миллионунчу төрөлдү дегенде. Ал эми көп сандуу калктын саны көп өлкөлөргө бул демографиялык өсүш, калктын санынын өсүшү, көбөйүшү андай шаңдана турган окуя эмес, көрүнүш эмес, катардагы нерседей. Ошого жараша мындай 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык эсеп болжол менен ошого жараша социалдык экономикалык өнүгүүнү жана башка иштерди пландаштырууга гана керектүү маселе да. Албетте мунун идеологиялык да жагы бар экендиги шексиз. Анткени тетиги 16 жылга чейин калктын саны абдан 16 жылдан кийин да кечкин 50%га чейин азайып кеткен. Кечээ жакын эле эгемендүүлүктүн астында 1989 жылы каттоодо 4 миллион, андан кийинки 99 жылы каттоодо 4,5 миллион, анан 2009 жылы 5,5 миллиондон араң ашып ушундай болгондуктан мындай бир биздин дагы жоголуп бараткан аз этностордун катарына кире берген байыркы бирок келечегинен этнос деген ишенимди пайда кылуу максатында да болуп атат болуш керек. Назмыжан мырза, айтсаңыз, дүйнөдө ушундай кандай белгиленет болду экен? Союздун убагында СССРда деле бул иш-чара болчу. Миллионунчу балдар туулганда, мисалы Татарстанда, Казанда миллионунчу жашоочу туулганда атайын иш-чара жалпы ушул Казандын деңгээлинде өткөрүлгөн экен. Ал ата энеге миллионунчу баланын ата энесине жаңы квартира беришип, көптөгөн сыйлыктарды беришкен экен. Бирок бир өзгөчөлүгү ал баягы СССРдин идеологиясына ылайыкташтырып, энеси орус, атасы татар болгон, же болбосо башка улут менен аралашкан, аргынашкан балдарды алып чыкканга аракет кылышкан да. Баягы көп улуттуу өлкөбүз, көп улуттуу үй бүлө дегенди баса белгилешкен да. Бүгүнкү күндө биз республикада 7 миллиончу жарандын төрөлүшүнө карата мына иш-чараларды өткөрөбүз деп атпайбызбы? Эми бул кээ бирөөлөр суроо берет, бул кантип аныкталат? Адамдардын туулгандыгын, ошол 7 миллион адам экендигин кантип аныкташ керек депчи. Буга жана биз айткандай, ушул туулган адамдар, өлгөн адамдар, миграцияга туш болгон адамдардын баардыгын тең эсепке алынып, анан жалпы ушул туулган бир айдын ичинде туулган балдардын жалпы саны аныкталат экен да. Анан ошол жалпы санды 30га бөлүп, башкача айтканда, бир айга. Анан ошонун ичинде бир күндүн ичинде, бир сааттын ичинде канча бала төрөлгөндүгүн аныктап чыгып, натыйжада ошол жанагы миллиончу балдарды аныктап жатпайбызбы? Казакстанды мисал келтирсек, мисалы Казакстан 5 жылдын ичинде калкынын саны 18 миллиондон 19 миллионго жеткен экен да. Айтмакчы, мына 2021-жылы Касым-Жомарт Токаев Казакстанда 19 миллиондун жашоочусу өлкөдө туулгандыгын белгилеп куттуктады. Ага 1 миллион теңгенин сертификатын тапшырды. 18 миллиончу жашоочу Казакстанда туулганда ага 3 комнаталуу квартира берилген экен да. Эми бүгүнкү күндө Казакстандын калкы жылына 1,3% өсүп атыптыр да. Мындай миллиончу калкты баланын төрөлүшүн Азербайжанда дагы белгилеп келишет да. Эми аларда балдардын туулушу Казакстанга салыштырмалуу аз. Алсак, мисалы акыркы жылдары, мисалы 2019 жылы 10 миллиончу баласы туулганын белгилеген экен. Андан бери болгону ушул 200 миңге жетпеген калкка көбөйүптүр да. Калктын санынын өсүшүн дайыма эле мындай социалдык экономикалык прогресс катары эмес, ал социалдык экономикалык өнүгүүгө кооптуу нерсе катары, көрүнүш катары баалагандар бар. Египет мисалы, калкынын саны 80 миллионго жакын. Каирде 11 миллиондон ашык калк жашайт. 1 километр квадрат метрге 2136 адам туура келет. Ал эми Нилдин боюнан алысыраак жээктеги жерлеринде 1-2 километр квадрат аянтка бир адам туура келет да. Ошондуктан Египетте бул калктын санынын өсүшүн андай жетишкендик деп эсептебейт. Ошол эле учурда жоголуп бараткан этностор да бар. Мисалы Россиянын эли түндүк регионунда, түндүк север деп аташат, өздөрүн ушундай атап алышкан россиялыктар, малый народу севера деп. Бул мына 40ка чукул этнос бар. Айрымдары 6 миң, 12 миң, 7 миң, 5 миң
Ушинтип отургандан кийин чулумдар мисалы бүгүнкү күндө болгон толгону 355 гана так аныкталган адам жашайт. Калктын көбөйүүсүн мындай бир токтотуу, азайтуу аракеттеринде жүргөн мамлекеттер болду да. Мисалы Кытайда ушундай чектөөлөр кирген. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда жанагынтип миллиончу жашоочу туулганда аны шаан шөкөт кылган андай деле салт жок. Өзбекстанда биз билгенден баягы калктын жыштыгы өтө көп да. Мисалы 1 квадрат километрге дээрлик 80 адам туура келет экен да. Ушундай эле жыштык Тажикстанда да орун алган да. Японияны алып көрөлү да. Японияда бүгүнкү күндө жалпы улут картайып, жаштар азайып кетип атат деп чочулап, ушу демографиялык маселе дагы аларда курч болуп турган кези да. Андыктан алар ушу кантип калкты жашартабыз, балдардын туулушун кантип көбөйтөбүз деген өзүнчө бир проблемалар келип чыкты да.